Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү эртеңки парламентке барам деп талпынып аткан партиянын ар бир партиянын өкүлдөрү, талапкерлер, силерден бул мен Толкунбай Акматов Москвадан силерге бир кайрылуу кылайын дедим эле. Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр бир 6 айдан бери пандемия болуп, 1 жылдан бери үйүнө барбаган мигранттар бара албай жүрүшөт. Мына майдын аягынан баштап элчилик контролдоп атты, чартерный рейстерди учуруп атты. Ушул чартерный рейстен 20 миң, 21 миң, 17 миң тегерегинде болуп атты да билеттер. Анан ушул биздин элчибиз Аликбек Жекшенкулович Москва өкмөтү менен сүйлөшүп 20 миллион субсидия алып, билеттерди 2-3 рейстерди 50% кылып берип атты да. Бул деген 9 миң, 6 миңден учуп атышты адамдар. Анан кийин элдер суранып, ушул элчилик контроль кылбасын, элдер өз эле билет алып кете берсин деп сурагандан элчиликтер кой беришти. Эл өз ала турган билет болду. Азыр антимонополия деген служба иштейби, иштебейби аны билбейт экенбиз. Азыр билеттин баасы асманга чыгып кетти да. $500 болуп калды. 38 миң, 36 миң. Аны түшүнөсүздөр да, бул деген 4 саат учуш мигрант үчүн. Бул Америкага бара турган билет баасы болуп кетти. Ушуну урматтуулар, ушул эл үчүн мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп силер асманды сүйлөбөй эле, мынабы байкуш азыр өзүңөр атап аткан мигрант, инвестор деп аткан мигранттарга кичине бир шарт түзүп бергенге жардам кылбайсыңарбы? Урматтуу кыргыз өкмөтү, антимонополия деген служба, ушуну карабайсыңарбы? Кичине бир элдин көйгөйүнү, азыр байкуш элди мына үйүнү сагынган мигрант, кээ бир бала чакасы менен азыр жазышып атат, 4 бала менен кетишим керек. 4 бала менен орточо 30 миңден болгону элестетсеңер, бир жагын учуп барганда эле 120 миң кетет. Кандай акча бул? Бул силер шайлоодо атып унутуп калдыңарбы элиңерди? Кыргызстандын эң ишке жарамдуулары бардыгы сыртта жүрөт. Ошол сыртта жүргөн ишке жарамдуулар унутуп калдыңар. Кичине бир артты карап, эки жагыңарды карап, байрагыңарды көтөрүп, кепкаңарды кийип эле кыйкырып жүрө бербей, бир кичине байкуш мигранттарды карап койбойсуңарбы? Бул антимонополия деген служба иштеп кичине бир ооздуктабайсыңарбы мына авиакомпанияларды? Эмне болуп атасыңар деген адам барбы? Средний бир самолетто 150 адам учкан болсо, билет 38 миңден болсо 5 миллион 700 миң болот экен. Бир учуш самолетто. 700 миңге силер авиакеросин куйган болсо, бири барып келиши 5 миллион пайда көрүшүп атат ушулар. Бир жол элдин терисин шылып алды го булар. Бул элди караган адам, элди ойлогон адам барбы же төлкө эле азыр шайлоо болуп калды максатыңар? Бар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.